Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Эфирде Кыргыз улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасы. Кыргызда бир жакшы кеп бар. Жамандан ойда так калат, жакшы адамдан бак калат дейт. Кыргыз эли өзүнүн баатырларын эч качан унутпайт. Кыргыз жашоосунун оор учурунда бул дүйнөгө келип, өзүнүн бүт күчүн кыргыз элинин туруктуулугуна, кыргыз элинин биримдигине, кыргыз элинин бекемдигине салым кошкон адамдар эч качан унутулбайт. Мындай кыргыз элинин баатырлары Кыргызда көп. Бул жөнүндө акындар дагы, тарыхчылар дагы, жазуучулар дагы булардын эмгегин даңазалап, муундан муунга алып келатат. Мына ошондой баатырлардын бири Канай уулу Байтик, жоксо Байтик баатыр. Мына арадан 200 жыл өтсө дагы Байтик баатырдын эмгеги эл баалап, азыр даңазалап отурат. 31 августта быйыл Байтик баатырдын 200 жылдык мааракеси өзүнүн туулган жеринде өтөт. Мамлекеттик деңгээлде десем туура болот го дейм. Ооба, улуттук деңгээлде болот. Улуттук деңгээлде болот. Мамлекеттик деңгээл. Ооба. Муну мамлекет өзү көзөмөлгө алып атат. Азыркы учурда уюштуруу комитети бул ишке катуу киришип даярданып жатат. Мен кубанганым ошол уюштуруу комитетинин ичинде жазуучулар жана тарыхчылар болгонуна сүйүнүп, ошолордун сунушу менен бүгүн студияга ошол Байтик баатырды иликтеп, жиликтеп, архивдик материалды издеп, Байтиктин Байтик экенин көрсөткөн инсандарды да чакырып отурабыз. Мына бүгүн ошо Байтик баатыр жөнүндө бир аз маек куралы. Студияга чакырган ошол уюштуруу комитеттин мүчөлөрү тааныштырып коеюн сиздерге. Жанымда отурган жекебиз Бектенова Бүйайра, улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, жазуучу. Жана өзүңүздөр билгендей Табылды Акеров, тарыхчы жана коомдук ишмер. Куш келипсиздер. Мен айтпадымбы, бир чети бул абдан Байтик жөнүндө өзүңүздөр жазып, өзүңөр иликтеп жүрүп ушул уюштуруу комитетинин мүчөсү болгону мени кубандырып атат да. Демек, бул иш туура алып баратат деген ойдомун да. Менин бир суроомду ушундан баштасам. Кыргыз элинин эл баатырлары өз учурунда кыйын заманда өз жанын берген адамдар, эл четинде, жөө бетинде жүргөн адамдар болгон. Ошонун эле бири Байтик баатыр деп айтсак болот. Ошон үчүн мына Байтик баатырды азыр биз эстеп, анын мааракесин өткөрүп жатабыз. Мына эл колдоп, мамлекет колдоп жатат дегендей да. Эми сиздерден Табылды мырза өзүңөн баштасак. Бул ким? Байтик баатыр деп. Мунун элге сиңген эмгеги кандай? Ушуну жазсаң, анан экинчи эле суроо ушул. Мунун кайсы жылы төрөлүп, балалык чагы кайсы жерде өткөн? Эмне үчүн бул чуңкур чакта анын мааракеси өтүп жатат? Эң биринчиден бул ушу Байтик баатырдын 200 жылдыгы бүгүн Кыргызстан боюнча мамлекеттик деңгээлде биринчи жолу өтүп жатат да. Эмне себептен? Себеп дегенде буга чейин Байтик баатыр же болбосо дагы башка бир топ бийлерибиз, байлар жана баатырларыбыз мындай таптык баягы коммунисттик позицияда каралып, булар эзүүчүлөр болгон, кыргыз элине мындай жакшылык каалабаган, байыш үчүн гана жашаган адамдар деп ушундай баягы марксизм, ленинизмдин идеологиясында баягы каралып келген да. Эми Кудайга шүгүр, мына быйыл ушул 200 жылдыгы өтүп атат. Анан ушундан кийин Байтик баатырдын 200 жылдыгынан кийин мен ойлойм, башка дагы ушундай кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүнө, өнүгүүсүнө салым кошкон бийлерди, баатырларды ушинтип аздектеп алабыз го деп, анан кыргыз тарыхында алар өзүнүн ордун табат го деген мындай үмүт пайда болуп атат. Бул үчүн бийликке да, өкмөткө дагы чоң ыраазычылык билдирип атат эл. Байтик ким болгон? Байтик бул мындай элдин оозунда айтылган сөздөргө караганда бул азыркы Ысык көл мейманканасы турган жерде 1822 жылы жарык дүйнөгө келген деп тарыхчылар аныктады.
Анан айрымдары буга чейин ушу 17 анан 23-жылдын арасында төрөлгөн деп бир талаш болуп турган. Азыр мындай тагыраак 22-жыл деп айтылып атат. Балким дагы такталышы мүмкүн. Кантип төрөлгөндүгү боюнча элдин оозунда аябай сонун бир эме калган баяндама. Анда Байтиктин апасы ушул Ыскөл мейманканасынын жанында көлөкөлөп отурган болот да, анан эл ошол жерде буудай оруп аткан болот. Буудай оруп атканда анан толгоосу кармап ошол жерден төрөйт. Анан төрөгөндө баягы элдердин баары чурулдап тегериктеп калышат да, анан ошол жерден бир аксакал мынтип караса ошо бактын аябагандай көп мындай майда байтиктери бар экен да, өсүп турган. Анан ошону көрүп, мынакей ушундай жерден баягы уулду болдуңар, эми ушу байтиктердей тукуму көп адам болсун, мыкты адам болсун деп бата берип берген экен. Анан ошондон аты Байтик болуп калган деп айтылат да. Анан мына ушу тегеректе эле чоңоюп өскөн, анан кийин бирок бунун атасы дагы ушундай канай эр жүрөк адам болгон экен. Ошол кезде эле баягы Кокон хандыгына баш ийбей аларга мындай тап берип, мындай өзүнүн эмесин көрсөтүп келген экен. Ошондуктан баягы Кокон хандыгы эме кылган да, булар биздин баатырлардын баарын карап, бийлерди кимиси күчтүү, кимиси акылдуу баягы эмесине карап, анан ошолорду мындай ар түрдүү жолдор менен жок кылып турган да. Мисалы үчүн Тайлак баатырды уулап өлтүргөн, Алымбек татканы билесиздер, Ажыбек татка. Анан ошентип туруп бул Канайды дагы айтат да, бул дагы аябай кыйын экен, кийин бизге катуу бир эмелерди көрсөтүшү мүмкүн деп туруп, анан 39 жашында уулап өлтүрүшөт. Анан бир кабарда айтышат, ошо атасы өлгөндө Байтик 12 жашта болгон дейт. Бирөөлөр айтат 15 жашта болгон дейт. Бирок 15 жашында, 12-15 жашында атасынан баягы ажыраса керек да. Анан кийин бир аз чоңоюп бир 17 жашка келгенде бул таласка, апасы менен таласка кетет и таласта чоңоет. Бирок жанагы анан 23 жашында кайра келген деп ошондой дагы бир версиялар айтылып жүрөт. Мындай көп деле болгон эмес алайда. 18-23, бирок мындайча айтканда менче 23 болсо керек, анткени таластан келгенде бул уже эр жетип калган да. Эр жетип калган. Кадимкидей мындай баягы саясат жүргүзгөнгө жарап калганда, анан баягы Жантай өтөстү Жаңгарач анда эл башкарып турганда, Канай кайтыш болот, кайтыш болгондо бирок ал баягы айткан экен да, ушул биздин тукумдан өзүнүн балдарын албайт, айтат, ушу элди эми Жаңгарач башкарып калсын деп, анан Жаңгарачка тапшырган да бийликти. Бул туура. Жаңгарачка тапшырган. Анан кийин Байтик келет, Байтик келгенде Жаңгарачта улам карып барат да, анан кийин жанагы эми Санжырада ушинтип коет, баягы кооз бир эме тарыхтын бир эмелерин айтат да, жанагы ат чабышта Байтик баягы Байтик дагы ат күлүк салып, анан Жаңгарач дагы күлүгүн салып коет. Анан ошондо Байтиктин күлүгү көк шалкы алдыга чыгат дагы, жеңип алганда анан баягы тиги бала чыгып келди да, чыгып келгенде Байтик алдынан чыгып атты тизгинден кармап атканда, элдин баары Байтиктин аты чыкты деп кыйкыра баштаганда, тизгинден кармап туруп элди карап Жаңгарачтын аты чыкты деп кыйкырганда, анан элдин баары кайра болуп Жаңгарачтын аты чыкты деп кыйкырып калып, анан ошондо Жаңгарач аябай баа берип калат да. Бул баладан кыйын адам чыгышы мүмкүн экен деп бир баа берип калат. Анан дагы ушинтип жүрүп кийин дагы бир-эки баягы сыноосунан өтүп, анан кийин Жаңгарач баягы өтө кары электе эле акырындык менен Байтикке өткөрө берген да. Баягы иштердин баарын Байтикке өткөрүп, кийинчерээк ачык эле айтып, мына мен эми кеңеш гана берем Байтикке.
Байтик баягы баардык эмени ишти жөнгө салат деп ошентип отуруп анан бийлик акырындык менен байтикке өтүп кеткен. Бирок бул жерде эми эмне? Бул жерде баягы жаңгарачтын кыракылыгы болсо керек. Ушу мисалы үчүн кимдин Канайдын көп да балдары ошонун ичинен байтикти көрүп баягы анан бизде Токолдун баласы баягы интип эл башкарып чыгат деген аз да. Ошол жерден баягы Токолдун баласына карабай ушу эрки күчтүү аябагандай анан дипломат деп эмесине карап туруп анан баягы ушу байтикке калтырганда анан байтиктин жеке өзүнүн мындай адамдык жагына токтолсок өзү мындай жаштайынан эле өзүн ушу бийликке эл башкарганга дайындап жүргөндөй көрүнөт да. Себеп дегенде баягы бийлерге окшоп карабайсызбы, күлүк таптап, күлүк салып, тайганы бар, анан бүркүтү бар. Ушундай бир эмеге баягы чоң бийлерди туурап, анан кийин карабайсызбы, жана эр жетип уже кадимкидей баягы эл башкарганга жарап калганда тиги кимди манасчы Балыгозду чакырып жанына алып, мындайча айтканда дайынданып жүргөн да, дайыма ошо эл башкарсам деп баягы өзүн ошого дайындап жүргөн адамдай да. Ошондуктан бул өтө чоң мындай улуу инсан десек болот. Себеп дегенде мына эмелердин айтуусу боюнча бул дагы жаңылык. Мисалы үчүн жанагы Солтоону башкарып калганда кийин орустар келгенде бул жерде ошондо мына азыркы резиденция турган жерде бир үйү болгон экен. Анан ошол жерге орус топографты чакырып баягы кички балдар үчүн мектеп салган деп айтып атышат да. Мындайча айтканда даанышман агартуучулук жагы да болгон да. Карабайсызбы, СССР учурунда ушунун баары тең бизге мындай айтылбай кала берген. Анан бул таптык баягы позиция менен эле булар баягы эзүүчү тап, анан кийин баягы өздөрүнүн байлыгын гана коргогон, кызыкчылыгын коргогон деп отуруп биз мындай көп жагын билбей калганбыз. Жакшы. Урматтуу замандаштар, мен да кошумчалап коеюн, мына Табылды мырза абдан туура айтты. Бул баягы жаңгарач Солто элин бийлеп турганда байтикти көп элетип ара алган эмес. Байтик өзүнүн байтик экенин көрсөтүш үчүн өзүнүн текеберлиги менен, акылмандыгы менен, уюштуруучу жагы менен гана элге көрүнүп, аягында баягы эр жеткенде жанагы көк шалкыны чаппадыбы? Жана өзүң айткандай, көк шалкы биринчи чыгып келсе дагы жаңгарачтын аты чыгып келди деп. Ошондо жаңгарач уже жүрөгү сезип жүргөндө, менин ордумду алчу жигит ушул, акылдуу экен, биз Токолдун баласы деп айтканыбыз болбос. Бизге акылман керек Солто элин башкарганга деп анан ыраазы болуп айтканы бар ошонун. Артыңа эч ким куубасын, астыңда эч ким тозбосун, сунулган найза тийбесин, чабылган кылыч чийбесин, ден соолугуң бек болсун, каршылашың жок болсун, эки тизген былчылбырды саган бердим Солто элине, сен башкар деп айтканы бар да. Мына ошол жерден гана баягы байтикти жаңгарач элге көрсөтүп, анан өзү акырын байтикке орун бошотуп берди. Бул да болсо жаш кезинде байтиктин ошол эл башкаргыч экенин, элди алып кете турган жаңгарач сезген да. Ошондон гана байтикке берип атат да. Улап койсоңузчу. Биз бул жерге токтоло кетели, биз бир аз өтүп кеттик. Байтик бул жаштык кези, мына Табылды мырза айтып калбадыбы? Кээ бир жерде айтып атат, мына айтып коелу, өтө зулум болгон, өтө макаачы болгон дейт. Эми заман ошондой экен, ал баягы каршылашкандын катыгын берген, достошкон жагы болгон, баягы туура эмес жагын кийин туура жагына оңдоп кеткен үчүн биз аны оң катары, оң баатыр катары алып чыгып атабыз. Эми адамда каталык болот да. Жаштык кезинде бул канча адамдар менен тиги бул уруунун бийлери менен жакшы болгон да. Ошого токтолуп кетсеңиз. Жана көк шалкыны кайдан алып атат? Бул байтик көчмөндөөрдүн акыркы батырларынан болуп атпайбы? Андан кийин орус келип атат, отурукташтыруу. Көчмөндөөрдүн салтында эмне болгон? Анда жоокерчилик заман, найзанын күчү, кылычтын мизи, анан акылдуулук, мындай
тубаса акылмандуулук, калыстык, кайраттуулук, эрк күч ушунун баары ширелеген киши гана элди алып кетет. Элдин намысын сактайт, көз карандысыгын сактайт, элди коргулбайт деп ушундай бийлерди, ушундай баатырларды бардык тараптан төп келишсе гана бий шайлашкан. Анан кийин бирөөсү же сөзүнөн чечендиги жок болсо, анан чечендиги бар болсо, баатырдыгы жок болсо, баатырдыгы бар болсо, көсөмдүгү жок болсо, андай бий, андай элди сактай албайт, андай намыс ардуулукту сактай албайт, элдин көз карандысын сактай албайт да андай. Ошон үчүн Жаңгарач бекеринен ошо баары өзүнүн балдары дагы толтура, Канайдын балдары да толтура, анан бекер жеринен ошо Байтикти тандаган эмес да. Анан бул таластан келип, ошондо бир кабарда 18 деп азыр айтылып, бир кабарда 23 жашында келди деп атат. Анан ошол мунун тубаса көсөмдүгү, акылмандылыгы, кайраттуулугу ошо таластан эле тиги билинет да. Таластан эле ошо тиги Ташкенттин, Чимкентте бегинин келини аябай сулуу десе, жигиттер менен бар. Ошо таласта жүргөндө эле ошо таластын мыкты жанагы Ажыбекти аткан Нурак баласы менен дос болгон, Бүргөнүн Калча деген ошондой мен деген жигиттерди жанына алып жүргөндө. Балкоосту Ажыбекти аткан манасчысы, ырчысы болуп ошо элдин көңүн ачып, тарыхтырдап, манастырдап жүргөн Балкоосту аябай даңктуу кыргызга ушундай манасчы болгон да. Ошону жандап, анан кийин ошо барып, ошо тиги жанагы Кушбектин келинин бөктөрү чагатайын чакты ушунда алып келип, өзүнүн агасынын баласына нике кыйдырып, анан кийин казакка барып жылкы чаап келип, тегерекчеттин баарынан жылкы чаап келип, баарын элге таратып берип, ушу элге атак даңкы чыга баштайт да, тияктан, таластан эле. Анан бияка чүйгө келет дагы, анан кийин Жантайга барат. Жантайдагы Сарбагыш элинин ал убакта каны болуп, бий болуп турганы, анан бул ушундай белгилүү, ушундай таасирдүү адамдар менен алака кылып, ошолор менен бирге жумуш алып барыш үчүн Жантайга барат. Жантайга барып, бир айдай жүрүп калат экен. Санжыраларда ушундай айтылат да. Анан кийин күзгө маал экен, жылкылар түшүп атканда эми Жантай куда деп айтат. Себеп дегенде Жаңгараштын кызы Бактыгүл Шабдандын биринчи келинчеги болгон да. Анан ошо куда эми кетейин, жол карыды деп ошенткенде, анан кийин Жантай ага жерим муну сүйлөшүп, мунун деген акылмандыгын, билгичтигин, мунун кайраттуу, эрктүүлүгүн байкап турган, анан бул Солтону башкара турган жигит ушу көрүнөт деп, анан ошо көк шалкыны астына тартып алат да. Анан ошо көк шалкын менен чүйгө кайтып келет. Анан кийин ошо жерден дагы кеңешкенде, ошо момундай кыйын заман келет атат. Тияктан Англиянын чалгынчылары, бияктан кокон кысып атат, орус жылып келет атат. Кандай акыбалда болот? Кыргызды кантип сактап калабыз дегенде дагы ошо орусту, Жантай орустуга, ошо орус турага могу жанагы Бузунагычтагы салгылашта дагы жеңилди. Анан баары ушу оруска деген, ыктасак деген бир кеңеш кепте болушу. Анан кийин ошо чүйгө кайтып келет да. Ошондо да өзүнүн тарапташтарын уже даярдап, ошонун өзүнүн көсөмдүгүн билгизип, ушинтип жүргөн. Урматтуу замандаштар, мына эже жакшы айтты. Бул көк шалкы Байтиктен Байтик экен атагын чыгарган күлүктөрдүн бири болгон. Ошону Жантай билип туруп, ошо көк шалкыны берип атат. Өзүнүн ой пикирин ушул жаш болсо дагы Байтик айтып атат, ушу Байтик иштеги ашырат. Буюрса, мына эже айткандай Байтик кийинки Солт элинин баягы бии дейбизби, баатыр болот деген ой менен айткан да. Бирок ошол эле Байтик чындыгында эле ошондой чыкпады. Мына Кокон чеби 1822-жылы салындыбы? Салынганда жана Рахматулла келип бийлик жүргүзүп, зордук, зомбулук кылып атканда ошол Байтиктин ичи күйүп, абдан капа болуп турганда, муну Рахматулла да сезген. Солтонун ичинде, кыргыздардын ичинде мага каршы кол көтөрүп кылыч чаап чыкчу Байтик гана баатыр. Ушуну кантип колго алсам деген негизде ойлонуп жүргөн, бирок аны ишке ашкан эмес. Анан бир күнү ал угуп атат. Байтик өзү келет атат деп. Анан Байтик өзү келет атат дейт. Жалгыз өзү келет атат дейт. Бир чобур атты минип алыптыр, артында көк шалкы атын жетелеп алган экен дейт. Анан баягы
Рахматулла чочитті, білемне келеді. Емне бір сыр бар деп. Анан келгенден кейін анан ассаламу алейкум тақсыр деп ұшырашқанда келің деп отырғызбай Рахматулла. Емне ішменен келдің дейді. Bir işmenен келдім, ат қарасыз бен. Аты қара, емне ішменен келді дейді. Маған уырлыққа ұлықсат беріңіз дейді. Чочып кетеді. Ляппай, не дедіңіз түсінген жоқ дейді. Уырлыққа деп атам дейді. Осында Рахматулла түсінген екен. Ал уырлыққа деген сөзі, мен кенен бош жүрген қырғызмын, қырғыздың жетекшісімін. Елімде 40 жігітімді елшітіп жүрем. Мен ешкімге баш илбеймін. Сені менен чабышқым келбейді. Сен менің жерімдесің. Уырлық дегенім ошол. Мен еркін жүрген үшін тыныш жашайлы, қатышқандан чабышқанның қатығын берем деген сөзді де. Рахматулла ошоны сезе қойғанын айтады бö. Е батыр, уырлығыңды берейін. Атың жоқ, көк шалқын жоқ, қантып сен мемедесің, көк шалқын өзің ал. Bir ғана өтініш сен, чүй борында тентек қылба дейді. Ал өзі баяғы маған менімен чабышпа. Бiri баяғы елдешіп, ақылдашып, іш қылалы деп, Рахматулла ошоға мақұл болған. Ал уырлық деген сөзі мағынасы башқа да. Жана айтат бай, жаңғарачқа бербеді біле, анан көк шалқын эме үчүн Рахматуллага берет дейт. Рахматуллага бергенде ала албай койгон, коркукта достук күтөйүн деп эле кайра көк шалкыны берип салат. Анан көк шалкыны анан жаңгарач алып калып атпайбы. Мына Байтиктин эл үчүн деп ошол илейген Бишкек чейинде турган сарбаздардан коркпой, бир эле сөз менен барып Рахматулланы баягы ынандырып келгенде, баягы калың дебейм, баягы өзүнүн баягы налогун алган чудадагы элге кысымды чошулап турганда, мына Байтиктин эң биринчи жолуккандагы эле Рахматуллага мындай көз менен карап, сөз менен айтканда гана аны багындырган деген сөзгө айтсак, мунун баатыр эмне күч менен эмес, сөз менен алып койду да. Мына Рахматулланы алып койгон Байтиктин бул чоң эме болду да. Баягы Итикенин жайылым баласы Итикенин небереси Рүстем Тыныстам дейт. Рүстем улуу киши болгон. Анан Байтик баягы налогторду берип, малдардын баарын айдатып, жолду чаңдатып атсаң, Рүстем аксакал астынан чыгып анан Байтиктин үйүнө келип атпайбы. Келиңиз ага, келиңиз ата десе. Келдим балам. Эмне болду көзүңүздү жумасыз? Ой, жолдун баары чаң, карасам кокондун өзү келип аткан малдар көзүмө чаң кирип, жаман көзүм ачылбай калды дегенде Байтик түшүнгөн да. Ой, салыкты тилерден сүйлөшүп азайтпасак, эл наразы болот деп. Ошол бир эле сөз менен айткан Рүстем Тыныстам. Ошон үчүн мына Байтик эл менен кеңешип, эл менен баягы пикир алышып, Байтикти мен өздөп келсе өзү зор киши, көп сүйлөбөгөн, айтканын аткарган киши экен да. Мына жана жерен мен кошумчалап коеюн, сиздин эле чоң атаңыз Байсейит отуруп алып, "Усу дай сен баатыр" дейт. Бул элди бакканга да жылкы тийип келбейсиңби казактан десе айтат. Унчукпай чыгып кетип анан Шамеге барып атпайбы жигитине. Шаме даярдангылачы деп. Анан даярдандык баатыр десе. Анда кеттик деп анан 4 күн жолдон барган казактан жылкы тийип келип атыппы. Маган бир эле согум мал бергиле. Алган Байсейит анан элге таратып бергиле деген. Өзү алган эмес. Бул да болсо элге дайыма ушундай болгон. Элге кылган жакшылык болуп атат да. Элге өзү бир эле согумдук мал алып кетип калган экен. Рыскулбектен алган малын деле бул архивныйда да бар экен ушул вакыт жери. Элге таратып бериптир да. Анан кийин Рыскулбектин жана арыз түшкөндө малдын баарын элге таратып берип, анан кандай эптеп атып өзү төлөп туруп. Жакшы, мына береки биз Байтик баатырдын жеке эле баатыр эмес, мунун акыл калчап адал иш кылганына мен таң берем да. Анткени жана биз Ажыбек Таткага барбадыбы? Ажыбек Таткага барганда бул деген ошондо да жигит күтүп, ошол таластан достор күтүп жүрдү. Байтик кийин келип, Байтик болгондо анан досторун чакырбадыбы? Кел, жер берем, жашагын деп. Жанагы ошондон келген Жетиген, Саруу, Кушчу элдери ошондо келип отукташкан көпчүлүгү. Бул Байтик болуп бийликке турганда баягы досторун унутпай алып келгенин да. Акматбек Сүйүнбаевдин ата-бабаларын да ошо Жумгалдан Байтик алып келген экен. Жана Сүймөкул Чокморовдун ата-бабалары келип жана айыл негиздеп атпайбы? Мына ошол ушурда болгон окуяларда мында болсо баягы Байтиктин өзү үчүн эле өзүнө табагына гүл тарткан адам эмес экени, эл үчүн экенин эл баалап билип жүрдү да. Уласаңыз, бул айтып атпайбы, бул жеке эле кыргызга эмес, казак эмес, өзбек эмес, оруска дагы баягы атак чыгып турган киши. Орустар да муну менен кеңешип турган да. Мына билесиздер, бул
1867 жылы кайда барды? Рахматулланы өлтүргөндө Байтик ошо Орусуда, Кокон хандыгында, Кыргызстарда, тети Кашкариядагы кыргыздар, бүт кыргыздын бийлери ушуга келгенде, анткени баары Кокон хандыгынан коркуп турганда титиреп. А бул ушу Байтик өлтүрүп атпайбы? Ошо даап атат, жүрөгү, кайраты, эрки жетип атат ошо Кокон хандыгынын бегин өлтүргөнгө. Ошондо Орто Азия боюнча, Түркүстан боюнча Кокон хандыгына каршы чыгып ушуну өлтүргөн ушу Байтик. Байтик атабыз болгон экен, баатыр. Бул ошондо чагылгандын чак түшүндө тиги чагылган чартылдап мөндүр түшкөндөй эле ошо кыргыз жерине бардык, орустарга деле тияк биягына, Кашкарияга, Кокон хандыгынын бүт баарына ушундай акыбалда болушуптур да. Элдин баары жүрөктөрү турушуп, эки кишинин башы кошулган жерде аябай Канайдын Карабай тиги Кокон бегин өлтүрүптүр деп ушундай. Анан кийин ошо бийлердин баары келип кеңешип Байтикке ошонун сөзү менен бир бололу деп, могу орус келатат, тияктан кысып мындай болуп атат, ошо аман кантип аман чыгып калабыз деп ушундай бир сөздө болуп Байтикке келип турушкан экен да баары, орусу дагы. Анткени орустар деле баскынчы болуп келип атат да. Анан аларга деле мындай бияктагы куралдары оруска окшобосо дагы жанагындай баатыр жүрөк, эр жүрөк ушундай кыргыздын жигиттери эли бар да, мындай элин сактайм деген, журтум сактайм деген, көз карандысы болом дегендер көп да. Ошону ошо тиги Байтиктин даңазасы, даңкы ушунда болуп атат да. Түркүстан боюнча биринчи чыгып атат, эч ким чыккан эмес. Бул жерде мындай дейм, Байтикти ушул жерде баягы азаттыктын символу катары карасак болот да. Себептен де биринчи жолу Кокон хандыгына каршы чыгып, чепти кулатып, Рахматулланы өлтүрөр менен Жантайга кабар берет да, тиякты көтөр деп. Жантай тияктан чыгат, ар жактан Колпаковскийге кабар берет да, анан кийин биротоло чепти алышып, андан кийин ошол чеп кулагары менен эле Кокон хандыгынын шардысы сынат да. Себептен де караңыз, Чимкент, Олой Ата болуп эле катар-катары менен чептердин баары кулай баштаганда, мындайча айтканда, азаттыктын мындай жарчысы болуп калганда бул жерде Байтикчи. Андан башка дагы ошол Чимкент, берки Олой Ата чептерин, Мерке чебин кулатканда Байтик жигиттери менен жүргөн. Сарымсак би дароо 1000 жигитин Байтикке кошуп берген, коштоп жүргөн дайыма. Ошентип баягы кыргыз эли жалпы мындай аракет кылып боштондукка чыгабыз деп чоң аракеттер башталып кеткен да. Ошондуктан бул жерде жана азаттыкка чыгуудагы ролу аябагандай чоң. Бир эле кыргыз эли эмес, бүтүндөй ошо Кокон хандыгына кирген элдердин баарына баягы салымы чоң да, эркиндикке чыгышына салымы чоң болгонда Байтик баатырдын. Андан кийин бирок мындай ошондон кийин кыргыз бийлеринин баары тең мындай Байтикти эметип калат да, өтө сыйлап калышат. Анан бүт иштерин ошо Байтик менен кеңешип калганда, мисалы үчүн Ормон хандын уулу Үмөталы башкарып калганда, кийин Ормон хан өлгөндөн кийин анан Үмөталы дагы Байтик менен кеңешип калган. Бүт эмесин, сөздөрүн кеңешип, чечимдерин баарын ошо Байтик менен сурап турганда, анан жана орустардын генералдары дагы мындай бири-бири менен переписка кылып кат жазышканда да ошо жазып атат да, тиги ушул Байтик, Үмөталы Байтик менен кеңешип мынандай иштерди жазып атат деп дайыма ошондой Байтикти кошуп жазып жүрүшөт да. Анан Үмөталы Байтиктин сөзүнөн чыкпайт деген сөздөр бар да. Анан ошого мындайча айтканда Байтиктин таасири мындай өтө чоң болуп турган. Бул элдерди бириктирип ошол Үмөталы экөө балким ушундай бир өзүнчө бир мамлекет куруп кетсек деген бир аракеттер болгон да. Бирок кийин булар жанагы Колпаковскийди чакырганда деле оруска баш ийип берели деген эмес, жөн гана боштондукка чыгып алалы деген нерсе да. Бирок баягы орустар, Орус империясы болгондон кийин, ал мамлекет болгондон кийин, анын өзүнүн саясаты болгондо анан кийинчерээк акырындык менен жанагынтип бардык жерлерди каратып алып кеткен. Бир эмеси бул жерде
жана Алымбек Татка Кокон хандыгынын аскерин берке алып келип Узун Агачта согуш болгондо, ошондо Байтик менен Шабдан жаш болгондо экөө жигиттер менен катышат да, анан ошол жерден көрөт дагы, бул орус менен биз касташтак кырып коет го, мынча пулемет эткендей замбирек болсо деп туруп, булар дароо айткан, биз андан көрө булар менен эметип элди сактап калалы деп. Ал эми тиги Жаңгарач менен Жантай анда карып калганда, анан алар айтат, жок, биз бул капырлар менен эмете албайбыз деп, алар кичине көчө калышып, тиги таласка чейин барып, анан акырындык менен эметип, башка урууларда кичине баш көтөрүп эметип, кийин Байтик менен Шабдандыкы туура экен деп, анан алар да акырындык менен анан баягы Түндүк Кыргызстан Орусиянын составына кирип кетип атат да. Эгерде Орусия ошондо мындай аябагандай чоң үстөмдүк кылабыз деп мындай аракет кылбаганда, балким ошо металлы менен Байтик бир өзүнчө бир мамлекет түзгөнгө бир аракет кылмак да. Ошондой бир жери бар. Эже, айтсаңыз, мен айтпадым, бул жеке кыргыз эмес, казак, өзбек, орус да сыйлаган. 1867-жылы Байтик бул кыргыз делегациясы менен кайда барды? 1867-жылы Улуу Россиянын Александр Экинин коронациясына мынау Кушчу, Сарбагыш, Солто, Саруу ушул уруулардын атынан Байтик баатыр чыңатабыз ошо тиги Петербургка барган. Петербургка булар анан казактардан Кудайберген деген султаны бар экен. Ошо 2 киши барып атышат, ошо Орто Азиянын атынан, Түркстан жеринин атынан. Анан кийин аерде Оренбургка ат менен 2 ай жүрүп, кышында январь айында Оренбургтон ошо сүйлөшүлгөн боюнча ошо жерде бир помещиктин үйүнө түшүп, жуунуп, тазаланышып, анан ошо жерден поезд менен анан немеге барышат экен. Москвага барышат экен. Москвада 1-2 түнөп туруп, анан Петербургка жанагы. Москвага барып, анан Петербург. Анан кийин жанагы коронациясынан анан ошо жерден дагы мен китебимде жазгам, ошо изилдеп туруп ушундай болгон болуш керек өзүнүн версиямда. Ошо жерден ошо Байтик орустун жазма керек Хорошкин деген мынтип жазган да. Кыргыздарда деле санжыраларында бар жерде бар. Байтик тиги элдердин арасында жүргөндө элдер анын мына көкүрөгүнөн келип калчу экен. Ушундай мына көкүрөгүнөн чыгып турчу экен да. Анан Хорошкин ошо падышанын жазуучу Хорошкин жазган экен. Ошо кыргыздардын, майда кыргыздардын арасында Байтик аябай алачыктай чоң, олбурлуу, салабаттуу, кара сакалдуу, көзү бадырайган, ушундай келбеттүү, ушундай азиат кыргыз экен. Ошо сейрек, мындай адамдар сейрек кездешет деп ушинтип Байтик жөнүндө ушинтип жазган экен. Анан ошо жерден коронациясынан кийин падыша айтат, өзүнчө Байтик менен Кудайбергенге өзүнчө абед беребиз депчи, анан кийин ошол абед эметип, анан кийин ошол жерден Байтикти өзгөчө даңазалап, көрүнүктүү киши да. Анан кийин жанагындай тиги неме берип атат. Алтын чегерилген сабына кылыч берип атат. Ыйык Станислав деген орден берип атат. 3-чү даражадагы Ыйык Станислав. Аны деле эч кимге берип койчу эмес экен ал убакта. Анан кийин алтын жалатылган чепкен, анан анын тасмасындагы дагы бу жерде алтын орден, анан кийин кавхар чөгөрүлгөн шакек. Капитан чин ошондо алдыбы? Капитан чин ошондо алды. Капитан чин. Анан кийин ошентип, ошондой болуп келип атса, ошо Кыргызия жеринде аябай мунун даңазалуу, даңкы аябай ушу таш жарган киши экен да. Анткени ушу баардык жактан даңкы чыгып атат. Жанагынтип Кокон тимеле ушундуктай даңкы чыгып атат Кокон хандыгын бегин өлтүргөндө. Анткенде Кокон хандыгы ушундай убагында күчтүү болуп турганда, алардын замберектери болгон, алардын көп атар мылдыктары болгон, орустардыкынан кичине эле кем болбосо, орустардыкындай эле курал жарактар болгон. Урматтуу замандаштар, мына Байтик баатырдын ким экени мына кыргыз эмес айтпадымбы, баары таанып турган. Бул Байтик аркылуу гана иш жүрүп турган да. Ошон үчүн Байтик кыргыз элине өтө
керектүү адам болгон. Бул канчалык керектүү адам болсо дагы көрө албагандар болот экен. Жанагы Байтикке арыз жазып Алматыга каматпадыбы? Ошонун арасында биздин кыргыздын кээ бир манаттары да кол койгон. Мына ушул жерде бир окуяга айтайын да, мына казактарда сыйлаган деп атпайбы өзбектер. Камалып жатканда бул Семей казагынан Көкүмбий деген мунун баарын түнү байсал жасап атат да. Чуркап жүрүп атасын бошотом деп ар кайсылар менен сүйлөшүп, акчасын берип, тамагын жасап дегендей баарын жасап даярдап аткандан Көкүмбий өзү аябагандай чоң уш экен дейт, атка мине албай. Араба менен жүрчү экен да, Көкүмбий деп бир Керим датка деп санжыралып айтышты. Керим датка. Семейлик Көкүмбий деп. Аябай чоң киши болгон экен, өзү атка жүрө албай, анан араба менен жүрчү экен. Анан ошо келип жанагы түрмөгө келип жандыралы деп коет. Керим датка деп айтылат. Келип айтып атпайбы, Байтик деме камайсыңар. Байтик деген кыргыз казакка белгилүү киши. Андан камасаңар чыр чыгат. Жөн эле муну чечип койсоңор болот эле да деп күнүгө айта берген да. Анан Көкүмбий келип айтып атпайбы, Саган деген орустун генералы келет. Анан айтып кал дейт. Анан айтканда эле байсал чуркап жүрүп генералды киртпеди. Анан генерал кирип, "Эмне арызың бар?" деп атпайбы. Айтат. "Айтыңызчы, бу камалып жаткан менин күнөөм чоңбу, же Ак падышанын амири чоңбу?" дейт. "Ак падышанын амири чоң" дейт. "Ак падышанын амири чоң болсо, мен эмне кылып жатам биякта камалып?" дейт. Ал жанагынтип орденин алып атса, капитан чинин алып атса, оруска белгилүү болсо, эмне үчүн мен камалып жатам дейт. Анан ошондо тиги сөз таппай калып анан чыга бергенде артынан баягы жеңин кармап окшо чыгып кеткен дейт. Эч ким кармаган эмес деп айтылат да. Мына ошо жанагы кимди чыгарып кеткен эди. Ошондо да Байтик ичине кир катпастан унчукпай гана баягы отуруп, ат үстүндө күндөп келип гана тынч отуруп калган. Эч кимден өч алам деп ойлогон эмес. Баягы элин тың башкарганды ошондо болуп атат. Мисалы үчүн мен да кошумчалап кетейин. Бул орус кыргыз дебей жакшы адамга жакшы мамиле кылган экен. Мына мисалы үчүн Николай деген орус Байтикке келип учурашып калат да дайым. Анан айтат: "Сен менен мага учурашып жүрөсүң, сизден жер сурайын дедим эле" дейт. "Кайсы жер?" дейт. "Ой, мен торпоктун эле терисин эле мындай чийип эле, жип жасап эле бир жерди коруп алам, ошону эле берсеңиз" дейт. Күлүп. "Таап ал. Ошондой жер" дейт. Анан кийин бир күнү баягы торпогун сойгон экен. Баягы терини жип кылып, чоюп, казыктарды сайып жерди ченеп коюптур. Айтат: "Баатыр, жүрүңүз, торпок сойдум эле, бир конок болуп кетиңиз." Анан жанагы торпоктун терисинен жасаган чип менен жерди чийип койдум эле, ченеп, ошону бир көрүп койсоңуз болот дейт. Жүр деп анан келет баягы. Келсе баягы турат, чийип коюптур. Анан күлүп коюп анан, "Болду, ушул жер сеники болсун" деген. Ошол жер азыркы Стрельников совхозу. Жана Николай негиздеген. Кийин ал чоң совхоз болуп калбадыбы? Стрельников совхозу Николай негиздеген. Ошол оруска Байтик берген да. Байтик берген. Мына силер уюштуруу комитетинде Феликс Шошонбаев да жүрөт деп атпайсыңарбы? Аны кошуп жүрөт. Мына бул ата мына Табылды мырза айтып калбадыбы? Атасы канайда акылман киши болгон. Жанагы Байгелди деген ай барбы? Байгелди. Байгелди көчүп келгенде ошол жерге түшкөн да, анан Байгелди, Байтик келди, Байгелди деп ошол Байтиктин атын айтылып калып, ушинтип айтылат санжырап. Байгелди. Жок, ал башка. Байгелди деген сөз бул кушчудан айдабосын деген киши малы батпай ачарчылыкта келип, бир түн эле келип канайдын айылына тутуп калат да, жайтына. Анан элдер айтат: "Бу ким?" дейт. Канай айтат: "Менден уруксат сураган жок. Малын алсаңар алгыла, уурдасаң урдай бергиле" дейт. Айтат: "Уурдап деле атабыз, эч унчукпайт" дейт. Анан бир күнү айдабосын келип анан кечирим сурап, "Ушундай болдум эле" деп келип атпайбы. Анан канай ошого түшүнүп ошол жерди берет. Жанагы Байгелди деген сөз ошол. Бир бай келди, малын тоносок деле, жылкысын алсак деле унчукпайт. Ал өзү айдабосын жана Байгелди деген аты ошондон калган да. Ошо Байгелдинин солтонун кызын алып, Талкан деген бала төрөлөт. Ошо Талкан Байтик менен дос болгон. Байтик менен дос болуп, анан жанагы Талканга Байтик жанагы Кара булак деп атпайбы? Кара булактын жээгиндеги секини баягы менчикке берген да. Мына кушчу ошого баягы тууган издеп, жакшылык издеп, жашап алсын деп Талканга берген. Ошо Талканга берген да. Ошо Талкандын кызын эми жанагы сөз болуп атпайбы? Жанагы Койкок Назардын чөө башынын Оодук Бөөтай Сартай дейт, Сартайдан Бердикеден Оодак Боотай дейт. Оодуктан Чинет Кул. Кулдан жана белгилүү генерал, силерде жанагы
Uyуштуруу комитетинде жүргөн Феликс Куловдор жүргөн. Көрдүңөрбү? Чиелешкен баягы уруу деп бөлбөй, баягы кармап барган. Бул байтиктин негизи. Бул элди баягы бөлбөй, биримдикте кармаган үчүн Боорекинде чүйөрөнүндө канча гана уруу жашабайт. Бул байтиктин бир чоң салымы деп айтсак болот да. Бул жерден бир нерсени унутуп коюпсуз, урматтуу замандаштар. Байтик белгилүү Канайдын баласы. Бул Солтоо уруусунан белгилүү кишилер. Жана биз уруусун айтпай калбадыкпы? Солтоо уруусунан чыккан кишилер. Жана Байсейит Бошкой деп айтып атпайбызбы Канайдын? Байсейиттен жана Медербек, Чекербек, Өмүрбек, Бекбо, Ыбрайым, Түлөкө деп атпайбызбы? Ошол эле Шекербектен жанагы Төрөкул Жанузаков да. Белгилүү чыккан Төрөкул Жанузаков болот. Тиги Абдыкерим Сыдыков дагы, тиги Байтиктин баласы. Булар белгилүү чыккан адамдар, мына белгилүү иштен белгилүү чыгып атат да. Бул жерден жанагы ким саган суроо берейин деп атам да, жана айтып атпайбы, кара сакал чоң киши болду. Ушул кишинин чыныгы сүрөтү табылдыбы? Ошол мындай Байтиктин буга чейинки сүрөттөрүнүн баары баягы образда тартылган деп айтышат, бирок ар кайсы сүрөттөр бар экен, бирок так Байтик деп айта алышпайт да. Мисалы үчүн мынакей эже дагы өткөндө жана китебинде шабдан менен отурган сүрөт бар. Ошону мына эже да айтып атат, жакын сүрөттенде ана тасмасына окшогон. Ооба, биздики мындай тукумуна да окшошураак деп ошондой негизде айтып атат да. Анан бирок менимче тарыхчыларда деле болушу мүмкүн, кайсы бир тарыхчылардачы. Анан кем азыр рынок экономикасы болуп калды, кээ бир тарыхчылар архивден алып бирок акча төлөсүн деп же бир китеп чыгарсам колдоном деп жеке архиви да ошондон чыкпай атышы мүмкүн. Бирок жанагы Россияга барбадыбы булар? Ошондо жанагы Верещагин менен дагы бул таанышкан деп айтып атышат да. Василий Верещагин менен 67-жылы. Анан Верещагин бул жерге келгенде дагы бул чүйдү башкарып тургандан кийин Байтик менен жакшы мамиледе болуп, анан чүйдү кыдырып, ошо Байтик менен мындай көп сүйлөшүп, Байтиктин жардамы менен Кытайга өтүп, Кытайдан дагы көп жерлерди көрүп, аябай көп сүрөттөрдү тарткан деп айтып атышат. Анан 1871-жылы ал Мюнхенге барып, анан кийин ошондо жанагы кыргызский охотник деп жазып койгон да. Бирок Байтик батырга арналган деп жана бүркүт деп айтат, бирөө Шумкар деп айтып атышат. Ошо карматып тарткан деп, анан кийин биздин айрым тарыхчылар жок, ал Байтик эмес деп да жазып жиберишти да. Сайттарда бардык жакка кетип атат. Казактар анда биздики деп уже жаза башташты. Ошондуктан мен да жаздым, мына жакында сайттарга чыгып атат. Ал жерде мындай да, Верещагин Мюнхенге барганда Байтикти көрбөй тарткан да. Көрбөй тарткандагы, анан кийин бирок ал жанагы Байтикти эмне үчүн жанагында куш карматып, анан тиги эме же болбосо бүркүт карматып атат. Бул деген атам замандан бери бийликтеги адамдын символу бул. Демек бул тарткан киши сөз жок бий болуш керек. Бияка келгенде Верещагин мисалы үчүн кимди тарта алат? Тол бир гана Байтикти тарта алат, себептен ал аны менен аябай жакшы мамиледе болгон, жардамын көргөн, балким жанагы аңууга чыккандары боюнча көп нерселерди айтып берген, же өзү кошо жүргөн. Мына ошонун баарын эметип туруп тартса керек го деп ойлойм. Аңчы деп жазып койгон да, охотник деп. Анан кийин баягы славян жүзүндөгү адам экен деп атат да. Эми Борбордук Азиядан Кыргызстан башка славянды каяктан табат? Окшош адамды. Сары жүздүү деп, анан Верещагин өзү дагы жанагы орус офицерлериндей эле Энсей кыргыздары жөнүндө көп окуган болуш керек, билген болуш керек, алар сары жүздүү болгондугун. Анан ал деген Мюнхенде тартып атпайбы? Мюнхенде тартып аткандан кийин Борбордук Азияда дагы бизге окшош сары жүздүү түспөлдөш адамдар бар деп Байтикти, мындайча айтканда, Байтик аркылуу кыргызды баягы тияка даңазалап атат да, көрсөтүп, ушундай элдер да бар дегендей кылып, мындай ал славян деп деле айтпасак болот, мындай европеоид жүзүндө
тартса керек деп ойлойм да. Ошондуктан мен ойлойм, ошо Верещагиндин сүрөтү бул ошол Байтик Баатырга эле арналган сүрөт да. Просто мындай гана көрбөй тарткан. Ошондуктан жанагындай кылып, анан өзү да образ кылып, мындай славян жүзүндө же болбосо европеоид жүзүндө тартып койгон. А бирок жанагындай бүркүтү, берки эмелердин баары тең бий адам кийген кийими дагы бий адамдын эмеси экен. Анан жана халатын да айтып атышпайбы? Халаты бул Фергананыкы, тиги бу деп. Жок, андай эмес. Бул жана Махмуд Кашгаринин учурунан эле ошондой бий адамдар ушундай аябагандай бай көрүнүш үчүн ушундай костюмдөрдү кийишкен да. Ошондуктан мен ойлойм, ал жерде туура эле ошо Байтик Баатырдын өзүн тарткан да, өзүнүн элесин тарткан. Байтик Баатырдын ушунчалык даңазалуу, эрки күчтүү, кайраттуу адам экенин жанатан бери айтып атабыз. Анан ошонун даңазасын бул киши каза болгондо дагы ошонусун да айта кетейин. Байтик Баатыр каза болгондо анын жана Керкашкасынын аты даңазасы ошол кездеги бүт Кыргызия жерине таанымал даңазалуу, аты да даңазалуу болгондо. Ушундай Кыргызия жеринде кайсы жерге нарынга барабы, көлгө барабы, же болбосо тетиги казактарга барабы, бул байгени беришмес экен. Ушунун туягынан алтын күмүш чачырап эле Керкашка, Керкашка, тиги Байтиктин Керкашкасы деп ушундай даңазалуу болгон экен. Анан ушу Байтик каза болгондо ушу аты да аза күтүп, башын жерге салып ушундай аза күткөн экен. Ушу Байтик каза болгондо ошо Керкашканы союп, ошо кыргыздын салтында бар экен да, өзүнүн атын өзүнүн карашына соет экен да. Анан кийин бул кишинин сөөгүн алып баратканда, мүрзөгө алып баратканда, ошо кишинин аягы тетиги таш мойнокто, элдин аягы таш мойнокто арты. Тети Кашка суунун башында ушундай эл көп болгон экен. Анан кээ бир адамдар ушундай көрүнүктүү адам экен. Кээ бир адамдар жана бул Авата Кырбашевдин чыгармасында да бул бар да, ал мындай брошюрка түрүндө көрөнгө деп жазган. Ошондо да жазылат да, ушу атка минип, чаап барып, ушу табытына колун тийгизип кеткенге да ыраазы болгон адамдар болгон экен да. Мунун ушу даңазасы. Табытка колун тийгизип койгондо, ал тирүүсүндө кандай киши экен, ушу өлгөндө ошонун табытына колуна тийгизгенге ушундай куштар адамдар болуптур да. Жакшы. Бул бул жерден кошумчалап кетчү нерсе, суроо бар да, мен ошондо өзүмдөн элден укканды тактап коеюн, урматтуу замандаштар. Айтып коюуга милдеттүүмүн деп ойлойм. Жана Торат деп атпайбы? Бул Саруудо Ажыбек биде жүргөндө бул Нурактатка менен дос болгон. Кийин кайра эр жетип, мына айтып атпайбыз, 18 жылмыш деп ошо келип, бияка келгенде бул жакшы атты тандап Торатты Ажыбек атка берген. Жана биз кара кер деп атпайбыз, Керкашка деп атпайбызбы? Керкашканы өзү минип жүрчү, өзү олбурлуу киши да ат көтөрө албайт. Ал эми жанагы Торатты көкүм, өкүл атасы минип жүрчү. Бирде өкүл атасы дейт, бирде жигити деп айтат. Минип жүрчү экен, ошондо жарыштырганда Торат ашып кетчү экен. Анан Байтик айтып койчу экен, көкүм, аттын ооздугун тартып койчу депчи. Анан баягы ат чылбырды тиштеп, жулунуп кабартта калып калчу экен. Кийин баягы өлөрүнүн астында аябай кыйналып атып, анан көз ачпады. Айтпады. Торатты тарткач тебелеп салды деген сөзү бар да. Баягы убалына калды аттын дегенде, Керкашканын астына чыгарган эмес да. Ушундай айткан сөзү бар да, Торат жөнүндө. Тарткач Торатты тебелеп салды мен дейт. Баягы аттагы эме болот да, өзөңкүсүн ооздугун тартып кичине чайнап калып калчу экен да. Бул Керкашканын жанагы чаап аброюн алып бергени, бул дагы Байсалдын бир чоң эмгеги деп ойлойм. Бул жанагы апарбайшы келип атпайбы? Балам, атка атаңдын ашына канча ат чапкан атасың деп атпайбы? 400 эне чапкан атам десе. Балам, бир атты алып кой. Эмнеге десе? 399 деген ооз көп туруп айткан болот, балам, бир атты алып кой дегенде, ошондо. Байгесине эмне бересиң десе, бүт Солто элинин малы деп эди. Ошондо Байсалдын айтканы баягы намысты. Солто элинин биримдиги көрүнүп атат. Бүт Солтонун малын коем деп атат. Коюп атпайбы? Муну абдан эме да. Бул
Байсал шашып кетип айтканы, бирок кери кашка ошол учурда даяр болбосо дагы баягы Шерали Шерказы менен эптеп баягы ордуна келтирип, ат биринчи келип жана мурдунан кан чегип кетип кийин кыйналып жүрүп өлбөдүбү. Баары бир ат баягы Солтоонун аброюн кетирбей, байлыгын алып калды да. Бул да болсо баягы Байтиктин аты экени элге билинип калды да, бир аброюн көтөрүп койду. Кер кашка жөнүндө дагы бир айтып берейин. Муну мен Ак Муз айылында жашаган Жаманкулов деген абышка карыядан уккам. Ал менин кудам болот да. А мен муну Байтикке жаздым ушуну. Карачанын ашын берет экен уулу Матай, Карача бийдин. Анан кийин бардык жерден аттар келет, Кер кашка дагы барат. Анан кийин ошо чериктердин Карагер деген аты бар экен. Анан ошо Карагер чыгат деп атышат. Бирок Кер кашканын чыгып келерин баары сайапкерлер, ар бир элдин өзүнүн сайапкери бар да, билет экен. Анан кийин тиги эмеге чапканда, ат чабыш болгондо Кер кашканын 3 жерден тосушат экен. Ал убакта ошондой болсо 3 жерден тосушат экен. 3 жерден тосто дагы жана Карагерге бир моюн артта келет экен Кер кашка. Аны артта келгенде ушундай баатырдын аты да баатыр. Баягы тууну айланып өтүп бараттыр да Карагер. Анан кийин Кер кашка барып чыңырып кишенеп барып туруп деген куйругун жулуп алыптыр. Куйругун жулганда куйруксуз калат Карагер. Анан кийин тигин Кер кашканын тосулганын эл да көрүп турат да, эл көргөн. Анан ошентип калыстык менен байге биринчи, экинчи байге 2 атка тең бөлүнгөн экен да. Жакшы. Бул мен көп сурайм, так жооп электимде. Байтик баатыр эмнеден каза болду? Мен укканым бар. Бул санжыраларда көп айтылат да, санжыраларда айтылат. Бутуна муну кепиш жылаңайлап кепиш кийип эшикке чыкса, чөңөр кирип, ошондон ириңдеп кабылдап өлгөн деген бир кабар бар. Экинчи кабар Төлөгөн Касымбековдун Баскын деген китебинде ушундай жазылат. Түрмөдө жатканда орустар мунун денесине уу сүйкөгөн деп. Ошондон каза болгон деп. Мен ушу 2 версияны билем да. Анда урматтуу замандаштар, мен деле баягы санжырага кызыктырып электеп жүргөн ушу сөздү уктум эле. Ошол Тууралгачан Акчиде баягы өргүп жатканда тышка чыгып кепиш менен чыкпады беле. Жанагы куурап калган эметип балтыр этин тешип кеткенде. Ошондон үзүлдү беле, бир жылга жетпей эле каза болгон да. Мына жанагы айтып атпайсызбы? Ошол калп айтпасам, ошол Акчиден Мирзөөгө чейин 40 километр деп айтышат да. Ошого эл казганактап туруп дейт. Ошого аттын баягы атты чечип, кайра барып Байтиктин табуун көтөргөнгө бир эле жолу баягы катышып калдым деген сөзү бар да. Анткени көтөргүсү эле келет элге, бирок мүмкүнчүлүк болгон жок, эл ушунчалык көп болгон казганакта. Анан бул жерден айтылып атат, бул Байтиктин азыр мүрзөсү бар. Байтиктин мүрзөсү бар. Бирок ал Байтиктин мүрзөсү андан арыраак дегенде да сөз бар. Ушуну уктуңуз беле? Ушуну угуп жүрөм мен. Бул мен санжыралардан, тарыхчылардын китебинен муну окуй элекмин. Ушундайлар айтылып жүрөт. Бул күмбөз эле болуп турат. Бирок нар жагында өзүнчө билинбеген илгери баатырлардын сөөктөрүн ушинтип билиндирбей койчу экен да. Жана Манаста деле айтылып атпайбы? Каныкей жана каскан 40 жигиттин баарын башына алган депчи. Аны ошол көчмөндөрдүн акыркысы ушу Байтик болуп атпайбы баатырлардын? Мүмкүн ошондой болушу мүмкүн да. Анан бирок ошо жерде ушу Солтоонун баатырларынын тарыхый мурас деп айтсак дагы туура болот. Азыр ушу эл журт ушуна көтөрүп атат. Ошол жерден нарагыраак ошо Канайдын уулу Бошкойдун Өзбегинин эмеси бар. Темирден жасалган, ал ашталганда ал сваркаланган эмес, эч кандай ошол өзгөчө бул тарыхый мурас да, могу кыргыз элине бу дагы. Бирок ошол жерде моундай узун таш бар. Ошол узун ташта жазылып турат. Өзбек Бошкой уулу, Бошкой Канай уулу, Канай Түлөберди уулу,
Төлөберди Жамансарт уулу, Жамансарт Кошой уулу, Кошой уулу, Кошой Талкан уулу, Талкан Чаа уулу, Чаа Солто уулу ошол жерде жатат. Ошол жерде жанагы неме боюнча жазылып турат экен. Эми ошо жанагы Байтиктин бас бөлтөгүндө айтсам болобу, казып атышпайбы? Азыр Байтиктин бас бөлтөгүн коргоо комитети түзүлүп атат. Ошол жакта Жаныш деген жигит башында туруп атат. Урусу Көгөй как раз тиги жана Шабе Байтиктин жигити болуп, анан ошо көгөйлөр дагы ошо ушуну эменин суроонун үстүндө катуу иштей атышат. Ошону казып атат 37 компания дейби. Анан эми ошол тарыхый мурас, Жакшынакай кыргыздын эстелиги боло турган жерди ушундай кылып атышса билбейм кандай болуп атат бул. Эми бул жерде Байтиктин күмбөзү турган жерде эле Байтиктин өзүнүн кабыры жатат деп айтсам болот. Себеп дегенде бул Солто элинин көрстөнү, ошол жерге бүт алар баатырларын, башка адамдардын баары ошол жерге коюлган. Мисалы үчүн ал жерде Төлөберди баатырдын дагы сөөгү ошол жерде жатат экенин айтып атышат. Андан башка дагы башка ошо Солтодон чыккан мыкты адамдардын баарынын сөөгү ошол жерде жатат. Анан мисалы үчүн жанагы Байтиктин Түгөлбай Сыдыкбековдун келинчеги асыл эже ошол Байтиктин небереси болгон деп айтып атышат. Анан мен алардын мындай небереси менен сүйлөшсөм да туура ошол биздин эме чоң апабыз небереси болот деп, анан ал өлгөндө дагы Байтиктин жанына коюшкан экен. Ошол жерде дейт эмеси кабыры. Ошондуктан менче жанагы мындай башка жакта деген ал туура эмес. Себеп дегенде биз мусулманчылыкка өтүп калганбыз. Андай заман өтүп кеткен. Баягы Байтиктин өлгөн баатырдын баягы эмесин келип талкалап нетет деген өтүп кеткен. Ошондуктан ошол жерде эле турат, коюлган, ошого жанагындай далил катары жана небереси да кайтып болгондо ошол жерге алып барып коюшкан да. Анан дагы бир эмеси, бул ошол жер Илимдер академиясынын тарых институтунун кызматкерлеринин изилдөөсү менен кыргыз элинин тарыхый мурасы деп таанылган. Илимий деңгээлде таанылган да. Ошондуктан биз ал жерди азыр мындай кандайдыр бир корукка алып, балким оштогудай Сулаймантоодой кылып бир эме кылып алсак болот да, мындай туристтик бир зона кылып. Туура айтасыз. Бул жерде көпчүлүк сурап атпай, илгери эле ошо суроо болгон. Менимче аба такырбашта жазса керек эле ошондо. Эмне үчүн Байтиктин мүрзөсү топурактан, Өзбектин мүрзөсү темирден деген суроо туулган да. Эми билесиңер, Байтиктин учурунда анчалык бизде Кыргызда темир болгон эмес. Өзбек өзү бизнесмен киши болгон Бошкойдун баласы, өзбекчи. Кыргыз биринчи жана Орловский аттарды аргындаштырып, жанагы түрүлөй көргө кирген деп өзбекти айтышты. Анткени ал өзбек деген орустарды туурап тамий сала баштаган да, бияка жана кыргыздар түрүлөй көргө кирген деп жаман көрүшкөн да. Өзбек өтө баягы соодагер адам болгон да, абдан соодагер болгон. Мана ошо малды Орусияга барып сатып, анан ошол жактан жанагы курал жарак керектүү бүт орустардын жашаган дооруна ылайык алып келиптир да бияка. Жакшы. Ошон үчүн бул темир ташыган да. Ошон үчүн өзбектин темири, урматтуу замандаштар, көпчүлүгү темирден ширетилип жасалган ошондон. Байтиктин бул бекер киши эмес экендиги, бул баягы орус заманы келгенде кирпичтен салынган мүрзөсүн бир жагын бузган экен. Айтылат да. Бузуп, бир адам ошо кирпичин алам дегенде ошо кирпич өзүнүн өзү колуна урулуптур да. 3 күндөн кийин каза болуптур. Анан баягы орустар барып меш салган экен да. Меш түтөп, үй түтөп, күйбө койгонага чыткырткан деп илгеркиде баягы мен иликтеп изилдеп жүргөндө бир айткан сөзү бар эле. Мен эми элден угуп атам, барып келип көргөн жокмун. Байтиктин бул мындай сыйкырдуу, мындай бир адам экенин ушундан көрүнүп атат. Ошон үчүн бул жасаган эмгеги, касиеттүү экен, жасаган эмгеги эл ичинде көрүнүп, мына 200 жыл өтсө дагы Байтиктин мааракесин деп биз өз туулган жеринде берип атабыз. Бул ушул жөнүндө азыр Таулы
мырза айтып койсоң, бул өзүңөр ушул уюштуруу комитетиндесиңер, кандай иштер болуп атат? Бул жерде дагы бир кошумча айта кетейин. Кыргыз элин жана таптык деп айтып атпайсызбы? Коммунисттер ушундай таптык негизде карап, буларды жакшы ача албай койгонбуз да. Анан жанагы бизде коллективизация кылып атышпайбы? Коллективизация кылып СССР орногондон кийин отурукташтырды депчи. Тескерисинче бул жерде канайдын доорунан эле отурукташып, кыргыздар буудай эгип, карабайсызбы, байтиктин төрөлгөнүн, буудай оруп атат. Мындайча айтканда отурукташкандыгын көрсөтүп атат да. Анан байтик да өзү жанагындай үйдө жашаган, кадимкиде эле Босбөлтөктүн этегинде, аркы этегинде экен. Ошол жерде да бир үйү болгон, бир үйү мына азыркы резиденцияда турган экен, жайкы кышкы өзүнүн резиденциялары болгон экен да. Мына ошондой да. Анан ошого азыр эми өкмөт тараптан аябай катуу иш жүрүп атат. Байтиктин атында бир парк коюлган жатат деп атат. Мына Совет көчөсүнүн, Абдрахманов көчөсүнүн эң башында сол жак бетинде, магистралдын сол жагы. Андан башка дагы ушул Байтик баатырдын жанагы атындагы Босбөлтөк тоосун сактоо боюнча, ошону коргоо боюнча кандайдыр бир чаралар азыр айтпай турайын. Ошолор дагы мындай каралып атат. Кудай буйрса болуп калса, бу дагы жакшы болмок. Анан Байтикти мына 31 августта тою башталат. Бирок ал ушул жылдын аягына чейин ар түрдүү, ар бир областтарда баягы өтсө деп атабыз. Анан иш-чаралар ар түрдүү, жанагы оюндар, же болбосо пьесалар, драмалар, ушундай ар түрдүү конференция, илимий конференция мына сентябрдын орто чендеринде болгон турат. Мына ошондой көп чаралар болуп атат. Анан Байтиктин атында Баткенден бир айылдагы биз ошо айылыбызды жана Байтиктин атынан коелу деп айтып атат деп ошондой дагы маалыматтар болуп атат. Эми Кудай буйрса баары ишке ашканда өтө чоң бир 19 пункттан турган иш-чара, ошонун баары өткөн турат. Албетте сөз жок түрдө жанагындай ат оюндары, ат чабыш, күлүк салуу, мынакей рекламасы кечэтен баштап чыгып атат. Биринчи чыккан күлүккө Бишкектен бир бөлмөлүү квартира деп коюлду да. Мына ушундай нерселер көрүлүп атат. Кудай буйрса баары жакшы болот. Бир гана айта турган нерсе, жанагы кичине талаш болуп токтоду. Эмне үчүн Чуңкурчакта деген сөз болуп жатпадыбы? Себеп дегенде Байтик баатыр өзү дагы ошол эң мындай сыйлуу конокторун ошол жерден тосчу экен да. Анан кийин ошого карап дагы ошо Чуңкурчакта өтөлү деп атабыз да. Анан ошондой чечим кабыл алынган. Бирок албетте Байтик айылында дагы өзүнчө жанагындай иш-чаралар болот. Байтиктин тоюн аркылап баратканда дагы ошо бүтө турган иш-чаралар ошо Байтик айылынын клубунда бир чоң жыйын болот деп ошондой пландаштырылып атат да. Урматтуу замандаштар, мына жакшы адамдан бак калат дегендей Байтик да жөн эле өтүп кеткен жок. Анын да укум тукуму азыр өсүп өнүп атат. Байтиктин Аман, Сулайманкул, Осмоналы, Сыдык, Таштан, анан белгилүү дагы эле жеткени Байсал. Байсал бул атасынын ордун ээлеген киши. Байсалдын бизге да айтабыз, Зөөкүр деп да Байсалды көп айтат, өтө сулсумак киши болгон да. Баягындай эле карап эле турсаң кыздай болгон киши деп айтчу. Байсал өзү өтө акылдуу киши болуп, элин башкарып, элин карыздан кутулткан ушу Байсал болгон, өзүнүн сөзү өтүп. Бүт уруулардын арасында Байсал чогулганда Байсал өтө мындай бир атасындай курч киши экен, сөз өткөн киши экен да. Ошон үчүн орустар арабага салып менен аябай дос болгон. Жер бөлүшкөндө Байсалдын айтканы боюнча жер бөлүп атпайбы? Бул да болсо Байтиктин бекер бул дүйнөдө жашабагандыгын көрсөтүп турат. Улайым укум тукуму өсүп өнүгө берсин. Мына бүгүн кыска болсо дагы урматтуу замандаштар,
ушул Байтик Баатыр жөнүндө изилдеп, иликтеп, китеп жазып жүргөн эжелер менен мына Табылдакер өзү келип отурат, баарынбай архивдик материалдар менен негиздеп айтып отурат. Баатыр деш керек. Бул чындыгында эле өзүнүн ак иши менен чоң кызмат кылган адамдардын бири. Ошон үчүн эл унутпай мааракесин өткөрүп жатат десек туура болот. Силерге келип ушул мааракенин астында Байтикти даңазалап, Байтиктин эрдигин айтып, ушул маяк курганыңар үчүн рахмат. Силерге мен узун өмүр, ийгилик каалайм, ишиңерде ийгилик болуп, дайыма кыргыз арасында ушинтип баатырларды даңазалап жүрө бериңиздер. Рахмат силерге. Рахмат сиздерге. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.